120 калат ар жагында. 120 бизде Y канча экен? 3Y анан 2Y. Бакайт район мугалимдер үчүн билим тал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган жалпы республикалык тестирлөөнүн методикасын үйрөтүү боюнча 3 күндүк курс жыйынтыкталды. 3 күн бою ушул жерде калтырбай убагында келип, ушу активдүү катышып бергениңиздер үчүн мен сиздерге өзүмдүн атыман, биздин жалпы бирикмебиздин атынан жана Жогорку Кеңештин депутаты Чөбеков Бактыбек Каныбековичтин атынан терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерди ийгилик коштосун. Мына ушу алган билимиңиздерди, алган жаңы тажрыйбаларыңызды эми апарып мектепке, ушу жерлерге биздин окуучу балдарыбызга татыктуу өткөрүп бересиздер деген ишеним бар. Курстун жыйынтыгында мугалимдерге квалификацияны жогорулатууну тастыктоочу сертификаттар берилди. 17 октябрынан 19 октябрына чейин жалпы республикалык тестирлөөгө математика сабагы боюнча кыска мөөнөттүк 24 сааттык окуу курстан өткөндүгү үчүн Жантаев кызы Миргүл сертификат менен сыйланат. Мугалимдердин жалпы республикалык тестирлөөдөгү суроолордун көпчүлүгү мектеп программасындагы өтүлгөн темалардан айырмаланып, балдарга гана эмес өздөрүнө да кыйынчылык жаратып келгендигин айтышты. Ошол мектеп партасындагы окуучунун жыйыртыга киргенден чыкканга чейинки жүрүм турумуна чейин ошол эле учурда эң керектүүсү бул ошол аналогиялар, текстти окуп түшүнүү, сүйлөм толуктоо боюнча өзүнүн эң сонун сабактарын өтүп берди. Эгер ушул алган билимдерибизди ушул Нуркалыйдай түшүндүрүп берсек, бизден албетте үмүттөнүп күтүп аткан эң алдыңкы сертификаттарды, тактап айтканда алтын сертификаттарды алган окуучулар чыгат деген ишеним менен кетип атабыз. Бакайт райондук билим берүү бөлүмүнүн өкүлү аталган окутуулар жана жалпы уюштуруу иштери жогорку деңгээлде болгондугун белгилеп, билим тал коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү жана Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чөбековго мугалимдерди окутууга шарт түзүп бергендиги үчүн ыраазычылык билдирди. Бул курсту билим тал коомдук бирикмеси уюштуруп атат, окутуп атат мугалимдерди. Жалпы биздин район боюнча 22 мектептен 22 кыргыз тилчи мугалим жана 22 математика сабагы мугалимдери окутулуп атат. Бул убакка чейин биздин райондо мындай окуу болгон эмес, биринчи жолу өтүлүп атат да, окутулуп атат. Жалпы ушул билим тал коомдук бирикмесине терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан кийинки жалпы республикалык тестирлөөнүн методикасын үйрөтүү боюнча курс 26 октябрдан баштап Кара Бура районунда өтөт.